Саламатсыздарбы, урматтуу Поликлиника медиасынын көрөрмандары жана угармандары, экономика темасында сөз кылабыз. Биздин студияда мейманда Улуулоо түйүндөрүнүн негиздөөчүлөрүнүн бири Данияр Аманалиев, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Сиз жакында ушул бир жакшы идея менен креативдүү экономиканы Кыргызстанга киргизүү боюнча жакшы идеяларды айтып жатасыз. Мына ушуга токтоло кетсеңиз, бул креативдүү экономика деген кандай болот? Аны биздин Кыргызстанда кантип ишке киргизиш керек? Ушул тууралуу ойлоруңузду айтып кетсеңиз. Эми экономиканын тарыхын карасак, негизи ушул бүт дүйнөдө көп адамдар айыл чарбада иштеп жүрүшөт. Бизде Кыргызстанда деле 60%-дан ашык адам. Бирок убакыт өткөндөн кийин адамдар ошол индустрияны, промышленностьти чыгарып баштаган. Ал жакта көбүрөөк адамдар иштеп баштаган. Анткени ошол тармакта, өндүрүш тармакта производительность чоңураак болуп атат. Бир адам көбүрөөк акча таап алат, бир адам көбүрөөк продукт чыгара алат. Ошондуктан албетте өндүрүштө иштеген өлкөлөр айыл чарбада иштеген өлкөлөргө караганда бай болот. Анан үчүнчү ошол эволюциянын этабы бул сервис. Ошол сервисте иштеген адамдар өндүрүштө иштеген адамдарга караганда көбүрөөк акча табат дагы, көбүрөөк продукт чыгарышат. Азыркы заманда болсо 4-чү эволюциянын этабы болуп атат. Ошол 4-чү этапта адамдын креативдүүлүгү менен чыгарылган продукттар, ошол продукттар кызматка караганда деле, сервиске караганда деле алар көбүрөөк пайда табышат. Анан ошол бүт дүйнө өнүккөн өлкөлөр деле ошол 4-чү этапка кетип барышат. Кыргызстанда болсо биз азыр мындай абдан жаш өлкөбүз. Биздин учурубузда биз мындай таңдоо кылышыбыз керек да. Албетте бизге мындай натуралдуу көрүлгөн жол бул биринчиден айыл чарбаны өнүктүрүү. Анткени азыр деле көп адамдар айыл чарбада иштешет. Бирок биз ошол жол менен барсак, ошол адамзаттын эволюциясын эле кайталайбыз да. Биз биринчиден айыл чарба, анан өндүрүш, анан кызмат, анан ошого келтирели. Ушинтип барсак, биз дайыма ушул дүйнөдө эң кедей өлкөлөрдүн бири болуп эле турабыз да. Анан андай жолду таңдабай, тескерисинче дүйнө кайда баратат? Дүйнө ошол 4-чү экономикага баратат. Биз деле ошол 4-чү экономикага карабайлыбы деген ой менен биз ошол креативдүү экономиканы сунуштап атабыз. Бул Кыргызстан үчүн такыр жаңы нерсе эмес. Креативдүү экономикада иштеген адамдар көп. Мисалы, сиз деле азыр креативдүү экономикада иштеп атасыз. Сиз ошол биздин маегибиз бул креативдүүлүк. Анткени сиз кандайдыр бир ошол суроолорду чыгарып атасыз. Бул жерде оператор бар. Ал деле креативдүү экономиканын профессиялардын бири. Мен деле силердин жообуңарга, суроолорго жооп таңдаганда креативдүүлүгүмдү пайдалап атам да. Анан биз чогуу медиа продукту чыгарып атабыз. Бул продукту көргөн адамдар, алар ошол медиа продукту кандайдыр бир мындай сатып алууга окшош нерсени кылып атат. Алар мүмкүн ошол медиа продукт үчүн түз акча төлөбөйт, бирок башкача акча төлөйт баары бир. Анткени YouTube'ду пайдалаган адамдар баары бир ошол YouTube ал адамдардан маалымат алып, анан аларга реклама сатып, көрсөтүп, ошол акча табат. Креативдүү экономика дегенде, мындайча айтканда, экономикадагы бир чыгармачылык деп айтсак болот экен да, э? Албетте, ошол чыгармачылык бул адамдын мындай, мисалы азыркы учурда биз көрүп атабыз да, көп кесиптер жок болуп атат. Анткени алардын ордуна роботтор, автоматикалык программалар иштеп башташат. Кыргызстанда деле, мисалы, биз Фрунзе гипермаркетине барсак, ал жакта продукт алып, кассирге эмес, бөлөк касса самообслуживание деген нерсе бар. Ошол жака барып, өзүбүз продуктларыбызды көрсөтүп, анан карточка менен төлөп, такыр адам менен биз мамиле кылбайбыз да. Ошол учурда биз кассирден жумушту алып, программага берип атабыз ушул жумушту.
Анан ушундай тренд бүт жерде бар. Мисалы Австралияда азыр супермаркеттерде кассирлер жок. Ошол адамдар өзү эле ошо продукттарды таап алып, анан өзүлөр кассадан өткөрүп, анан акча төлөйт. Ошондой тренд абдан чоң. Анан адам ошол компьютер менен кайсы тармактарда атаандаштык боло алат. Биринчиден ошол чыгармачылык тармакта. Мисалы азырынча мүмкүн журналисттер мындай анча көп акча табышпайт Кыргызстанда, бирок келечекте ошол журналисттердин ордуна программа иштей албайт. Ошол тармакта адам иштей алат. Бирок көп башка кесиптер азыр мындай пайдалуу көрүнсө деле, баары бир алардын ордуна компьютер иштейт. Ошол креативдүү индустрия деп атпайсызбы? Ушулардын баары ошол индустрияга, креативдүү индустрияга кирет да, анан дагы кайсы тармактар ушул жака кирет? Негизи азыр мындай абдан чоң талкуу болуп атат. Кайсы индустрияларды биз креативдүү экономиканын ичинде киргизип атабыз. Мындай классикалык түрүндө бүт өлкөлөр Улуу Британияны карап атышат. Анткени ал жакта 97-жылдан баштап ошол креативдүү экономика жөнүндө өкмөт деңгээлинде талкуулар болуп атат креативдүү экономика боюнча. Анан ал жакта өкмөт ошол креативдүү экономиканы өнүгүүсүнө көп салым кошуп атат. Ошондуктан Улуу Британияны карасак, ал жактан 12 индустрияны алар ошол креативдүү экономика деп эсептешет. Биринчиден бул IT тармак, ошол программаларды жасаган адамдар, программисттер. Андан башка фэшн дизайн, мода тармакта иштеген адамдар. Үчүнчүдөн музей, китепканалар, галереялар. Төртүнчүсү театр. Бешинчиси кино, телевидение, массалык маалымат. Анан массалык маалыматта иштеген адамдар. Андан башка издательское дело, ошол журнал, китептерди чыгарган адамдар, жазуучулар деле, алардын ичинен архитекторлор, анан башка продукттарды жасаган дизайнерлер. Ушундай тармактар да. Негизи Кыргызстанда болсо биз албетте ошол тармактарды кошушубуз керек, бирок андан башка деле менимче кээ бир башка тармактарды деле киргизсе болот. Биринчиден мисалы туризмди киргизсе болот. Бул Кыргызстандын өзүнүн бир өзгөчөлүгү болуп калат, э? Албетте, ал ошол креативдүү индустрияларды ар бир өлкө бир өзгөчө тизме таңдайт. Мисалы Индонезияны карасак, ал жактан гастрономия деле ошол креативдүү экономиканын бир тармагы. Улуу Британияда мисалы андай эмес, бирок бул ошол ар бир өлкө өзү чечет. Кыргызстанда болсо андан башка мисалы креативдүү тармакта иштеген ошол билим берүү уюмдар деле, аларды деле мен ушу креативдүү экономика деп сунуштайт элем. Анткени бизге программисттер керек, бизге журналисттер керек. Бирок ошол университеттен башка жеке курстарды карасак, алар кээ бир учурларда ошол университеттерге караганда эффективдүүрөөк болот. Бирок алар эч кандай льгота, эч кандай салык льготалардын көрбөйт өкмөттөн. Бизде буга чейин дагы мисалы IT тармагы өнүгүп келгенде, аларды дагы өнүктүрсөк, аларга кошуп ошондой болот да, э? Ооба, ошол IT тармак азыр ошо креативдүү экономиканын локомотиви деп эсептесе болот. Мисалы Ололо бул коворкинг, биз ошол креативдүү экономиканын өкүлдөрүнө ижарага офистерди, мындай орундарды, иш орундарды ижарага берип атабыз. Анан бизди карасак 35-дан ашык ушу резиденттерибиз бул IT тармактан иштеген адамдар. Эмнеге ошондой болуп атат? Анткени бул креативдүү экономиканын бир жакшы өзгөчөлүгү Кыргызстан үчүн бул креативдүү экономика чыгарылган продукттарды башка өлкөлөргө экспорт кылуу үчүн мындай эч кандай транспорт кереги жок да.
мисалы биз Кыргызстанда ошол мобильный телефон үчүн оюнду жасасак, ал оюнду биз Австралияга сатсак, эч кандай мындай посылка, бандероль кереги жок, жөн эле интернет аркылуу ошо кетет. Ошондо биз түз өнүккөн өлкөлөр менен соода кыла алабыз да. Биз ал жака бир продуктты чыгарып ал жака сатсак, биздин өзгөчөлүгүбүз жана артыкчылыгыбыз бул Кыргызстанда албетте биздин чыгашаларыбыз азыраак. Мисалы анан ошол Австралияда жашаган жана Австралияда иштеген компанияларга караганда биздин себестоимостубуз азыраак, төмөнүрөөк. Анан биз арзаныраак сата алабыз, баары бир пайда табып. Ошондой эле мисалы архитектура тармакта иштеген бюролор, алар Кыргызстандын ичинде иштегенде 1 квадрат метрге $10 алышат орточо. Европада болсо ошондой эле жумушту жасаган бюролор алар 100 евродон ашык алышат да, 1 квадрат метрге. Анан биздин архитектуралык бюролор ошол Европага продукту сунуштаса, $30-40 сатса 1 квадрат метрди, ошол алар Кыргызстанга караганда 3-4 эсе көп акча табышат. Ушул идея сизге качан келди эле? Биз азыр 2017-жылы биринчи жолу биз ошол креативдүү экономика деген эмнени билип калдык. Бул биздин өлкөбүз үчүн жапжаңы термин. Анан биз ошол бир креативдүү экономика форумуна барып Астанада, ал жакта British Council деген уюм уюштурган ошол форумду. Анан жыл сайын алар уюштуруп атат ошол форумду. Анан ошол форум аркылуу биз Улуу Британиядан келген эксперттер менен талкуулап, көп жаңы билим алып, мындай аң сезимибизди өзгөртүп атабыз да. Сиздердин идея Кыргызстанда кандай кабыл алынып жатат? Бир жолугушуулардын биринде сиз ушундай суроо берип, анан экономика министри Акылбек Жапаров кубаттабагандай жооп берди да. Ошол кандай кабыл алынып атат башка жакта, мисалы өкмөттө? Биринчиден бул жаңы нерсе болгондуктан мен албетте түшүнүп атам, көп адамдар үчүн бул түшүнүктүү эмес. Анан ошол креативдүү экономика деген сөздү укканда деле бул түшүнүксүз өндүрүш, биз аны түшүнүп атабыз. Мына биз эмерек чыгардык, бул маанилүү. Анан креативдүү ушул адамдар анарды көбүнчө мындай серьезный көрбөйт да. Анан мүмкүн ошол министрдин деле түшүнүгү азыр мындай ага көбүрөөк маалымат керек ошол креативдүү экономика жөнүндө. Ал жерде убактым абдан тар болгон, мен көп сүйлөй албай калдым. Анан мүмкүн мен жеткизе албадым. Бирок башка өкмөттүн өкүлдөрү деле кызыкчылык атат азыр. Мисалы мен быйыл жума күнү бир жума мурун ошол премьер-министр Улукбек Марипов менен жолугушууда болгом. Ал жакта ошо креативдүү экономика боюнча презентация жасадым, түшүндүрдүм. Анан менин мындай бир эле сунушум бар бул өкмөткө. Анткени келгиле ошол креативдүү экономикага акча салгыла, мындай государственный предприятие түзгүлө деген сунуштарым жок. Бул өзгөчө мындай креативдүү тармакта адамдарга жөн эле шарт түзүп, анан аларды тийбеш керек да. Адамдар өзү бир сонун нерсе чыгарышат. Ошол адамга ишеним болуш керек да. Анан менин сунушум бул Кыргызстанда эмне үчүн IT тармак азыр өнүгүп атат? Анткени 2011-жылы ошо Роза Исаковна учурунда алар өкмөт жана Жогорку Кеңеш ошол парк высоких технологий деген өзгөчө мыйзамды чыгарышты. Ошол мыйзам аркылуу алар IT компанияларга өзгөчө бир салык режимин түзүштү. Ошол салык режим ал абдан Казакстанга караганда, Россияга караганда, көптөгөн өлкөлөргө караганда ал абдан пайдалуу. Анан ошондой режим эч жакта жок да, биздикинде.
Анан IT тармакта иштеген адамдардын саны көбөйүп атат жыл сайын. Анан ошол көптөгөн адамдар Кыргызстандан кетпей, ошол Кыргызстанда эле калып, башка өлкөлөргө экспорт кылып эле ошо Кыргызстанда жашап, бүт дүйнө менен иштеп атышат да азыр. Анан ошондой эле салык режимин биз башка креативдүү экономикага деле сунуштайт элем. Парк креативных индустрий деген режимди сунуштап атам. Анан келечекте ушундай өкмөт жана жогорку кеңеш ошол шарт түзсө, мен ишенем Кыргызстан ошол Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн мындай лидери болуп калат креативдүү экономика боюнча. Анан мен айткандай креативдүү экономиканын эң чоң артыкчылыгы бул ошол биз түз эле өнүккөн өлкөлөр менен соода кыла алабыз. Ошондо менимче биздин ошол тез өнүгүүбүзгө абдан чоң шансыбыз бар. Ошондо шарт түзгөндө ошо салык жагынан жеңилдетилген шарт түзүп бериш керек да, Ооба, ошол менимче ошодон башка өкмөт көп нерсе кыла албайт креативдүү экономикада. Анткени бул көптөгөн тармактар бар. Ошол тармактарда иштеген адистер көп Кыргызстанда. Анан жаңы таланттар чыгып атышат. Анан жаңы билим берүү уюмдары деле пайда болуп атышат. Мисалы Компас колледж деген бул абдан сонун бир жаңы билим берүү уюму. Анан бул дүйнөдөгү тренд. Биз баары бир жылы бир күнү биз түшүнүп баштайбыз да. Бул тармак эң сонун экен да. Анан ата энелер деле балдар ошол тармакка иштесе азырынча жок, бул эмне деген жумуш, бул жумуш эмес, сен бар банк ката иште же мобилдик оператордо иште, ошо элдин балдарындай эле да деп айта беришет. Бирок менимче биз көбүрөөк түшүнүп баштайбыз. Келечекте бул тармакта иштеген адамдар акча деле көп табышат. Алардын жашоосу деле абдан кызыктуу болот. Анан алардын чөйрөсү деле абдан кызыктуу болот. Эгер биз ушул идеяны ишке ашырсак, киргизсек турмушка, ушул мындай экономикалык эффект алып келет деген мындай болжолдуу эсептөөлөр барбы? Менимче бул жерде мындай да, иликтөө кылбай эле түшүнсө болот. Биз ушундай шартты түзсөк, биз эч нерсе жоготпойбуз. Тескерисинче, биз билип атпайбызбы, азыр Кыргызстандан эң мыкты, эң таланттуу, эң гениалдуу адамдар качып атышат. Ошол адамдар үчүн биз бир нерсе кылбайлыбы? Биз мындай кандайдыр бир шарт түзүп, койгула, биз силер керексиңер бул жерде. Чын эле жөн эле сөз айтпай, биз шарт түздүк, эми калып ошол Кыргызстанда эле жашабайсыңарбы дегендай мамиле кылыш керек да ошол адамдар үчүн. Анткени азыркы учурда ушундай гениалдуу адамдар, мындай гениалдуу продукттарды чыгарып, алар өз өлкөлөрүнө абдан чоң салым кылып атышат да. Бирок Кыргызстандын учурунда болсо, ошондой адамдар бизден кетип, башка өлкөлөргө ошол салым кылып атышат. Мисалы, Асель Сартбаеваны сиз жакшы билесиз, мүмкүн ал чоң Олимпос азыр Британияда иштеп атат, бирок ал үчүн Кыргызстанда мындай шарт жок да. Анан ошондой эле көптөгөн абдан таланттуу адамдар ошол жыл сайын өлкөдөн кетип атышат. Өзгөчө бул жылы биз көрүп атабыз, абдан көп адамдар мындай бул өлкөдө эч нерсе жок, бул өлкөнүн эч кандай шансы жок деп мындай разочарование менен кетип атышат да. Мен аны көрүп атам. Бул абдан чоң көйгөй. Биз ошол нерсени кандай токтотсок болот? Биз ал адамдар уже мындай эч кандай сөздөргө ишенбейт. Ошол адамдар үчүн биз кандайдыр бир шарт түзүшүбүз керек да. Анан менимче бул салык режимди киргизсе, өлкө эч чоң нерсе чоң акча жоготпойт. Мисалы, массалык маалыматтарды алсак, алардан келген салыктар абдан аз. Ошол салыктарды албай эле койсо өлкө, ошол массалык маалыматтар ошол акчаны тескерисинче журналисттерге же ошо алардын билимине
инвестиция кылса, биз мүмкүн биздин массалык маалыматтар Кыргызстандын ичинде гана эмес, ошол эл аралык продукттарды чыгарып башташат. Ошол албетте бүт баарыбыз үчүн экспорт эң маанилүү нерсе. Анан биз дайыма ошол экспортко багыт алышыбыз керек да. Ушул жакшы идея экен. Сизге ушул идеяны, креативдүү экономиканы Кыргызстанга киргизүүдө ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары жана угармандары, сиздер сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биз бүгүн экономика маселесине кайрылып, креативдүү экономика тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда мейманда Улуулуу тармактарынын негиздөөчүлөрүнүн бири Данияр Аманалиев болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.